Жогорку окуу жайларында санариптик билим берүүнү иштеп чыгуу керек. Анткени мектептердеги кесиптик билим берүүчү жайлардагы билим берүүнүн сапаты журоштордогу билим берүү сапатынан алда канча төмөн. Ал эми санариптик билим берүү жогорку окуу жайларындагы бюрократиялык жумуштарды азайтып, билим берүүнүн сапатын жогорулатат деген оюн Бишкек мамлекеттик университетинин ректору Абдылда Мусаев билдирди. Окуу жайларда эң негизги маселелердин бири бул жалпы улуттук жана институционалдык, демек жогорку окуу жайларынын деңгээлиндеги билим берүү, санариптик билим берүүнүн мейкиндигин түзүү зарыл. Ал эми эксперт Айнур Арзыматованын айтымында Кыргызстан жогорку окуу жайлардын санын көбөйтүп, санарипке өткөндөн көрө алардын санын кыскартып, сапат жагына көңүл бурса жакшы болмок. Азыр медициналык окуу жайы козгарындай жайнап жатат. Андай окуу жайлардын биринин ректору ырчы болуп чыкты. Анан аны бүткөн студенттерди кантип дарыгер деп айтууга болот, деди Айнур айым. Мисалы мен байкасам, ушу биз мисалы бүт чоң окуу жайларга жылдан жылга сайын мисалы математикага же физфакка же химфакка ушундай бир фундаментальный тиги багыттарга бюджетный орундар тобой атат да. Бул эмнени айтат? Баягы эле школдон келген студенттер, абитуриенттер баягы эле юридический, анан экономический багыттарга барат дагы, жанагы Кыргызстандын келечегин калыптанган, Кыргызстандын келечегин мындай билдирген багыттарга азыр студенттердин мындай каалоосу жок. Айтылган конференцияга жогорку окуу жайларынын ассоциациясы аталышындагы бирикмеге кирген 80ге жакын окуу жайлардын өкүлдөрү келип катышкан. Арасында Ош мамлекеттик университетинин ректору Кудайберди Кожобеков да бар. Окуу жай башчысынын айтымында санариптештирүү бул билим сапатын жогорулатуучу чечимдердин бири. Эгерде бул долбоор жолго коюлса, студенттер айылдан сыртка чыкпай эле илимий ачылыштарды жасай алат. Бул ошол окуу процессин толугу менен автоматташтыруу бүгүнкү күндө ошол электрондук университет, электрондук кафедра, электрондук факультет деген мүмкүнчүлүктөр толук ишке ашкан. Андан сырткары ошол бирдиктүү терезе деп мына акыркы жасаган иш аракеттерибиз ушул билим берүү жана илим министрлигинин тапшырмасы менен бизде студент баягы бир топ ар түрдүү кабинеттерге кирип өзүнүн убактысын кетирбестен баягы бюрократиялык тоскоолдуктардын бардыгын жок кылганбыз, бир жерге келип толугу менен маселесин чечип кетет да. Эгерде Кыргызстанда билим берүүнүн сапаты талапка жооп бере элек болсо, студенттерибиздин каймактары чет мамлекетке агылып барбайт эле деген ой келет. Маселен, Дубайда жана Турцияда билим алып жаткан мекендештерибиз өлкөдөгү билим сапатына алымсынбай, чет жерге кеткенин моюнга алышты. Кыргызстандан айырмачылыгы деп эң биринчи эле коррупцияны айтып кете алмакчымын. Анткени Түркиядан коррупция дээрлик жок. Бардыгын өз күчүң менен, өзүңдүн аракетиң менен окуйсуң. Анан дагы бул жакта окууга өтүү Кыргызстанга салыштырмалуу дагы бир аз оорураак деп айта алам. Көптөгөн университеттерде студенттер баа алыш үчүн акча төлөп баа алышат. Экинчи себептеринин бири болуп, бул өзүмдүн кесибимди мурдагыдан да терең изилдегим келди. Дагы бул жактан мугалимдер башка тилде, чет тилде сүйлөгөндүктөн өзүбүздүн билимибизден тышкары англисче, арабча үйрөнүүгө дагы мүмкүнчүлүгүбүз бар. Албетте заман талабына ылайык билим берүү же башка тармак болобу тийиштүү өзгөртүүлөр маал-маалы менен жүрүп турганы жакшы. Университетти бүттү деген диплому бар, тажрыйбасы тайыкка адистер чынында көп. Алар өзүнүн 4-5 жыл окуган кесибин эптей албаса, келечектеги коомго ким кызмат кылат деген ойго келесиң. Жазгүл Кенжеева, Нурмухамед Абдумажинов, Ош Пирим жаңылыктары.